Курсактуу кол бала кунанды Октябрьский айылынан тарттым. Толугу Улуттуу спорттун 2-нчи YouTube каналына чыкты. Сургайын деп ошо Тоскоолдон келген бие. Вактыга 3 жыл чапты. Амалда интернет анча күчүнө кириле келе албаган сорун калбады вактыган. Төө жасалуу, ат, торпок, евро, тай, пай бир болгону 3 жыл катар таштады кайра. 30 рондочу. Ава экен улагында биринчи сорунду сайганда евродон баштанды эле 100 еврого алып чыккан. Экинчисинде тайга алып чыккан. Кичинерээк эле сурат болчу, бирок баягы ууру мүчө деп коет. Көрүнүшү кичинекей болчу, бирок жүрөгү бөлөк болчу да. Вактыга 3 жыл чаптаны. Ошол ушунун акеси. Бир тууган акеси. Карамарттагы Шабдандын аты дагы акеси атасына? Ооба, Шабдандагы ям ушунун бир тууган акеси. Мына ошо сурдан кийинкиси да. Курсак баштуу кол бала кунан дейт. Өзүмүн үйүрүмдө туулган. Дейт, эне жагы дагы аябай жакшы, атасы да бир жакшы ат болгон дейт. Шуну каалоочуларга бир айтып көрөлү дедиле. Келип көрсөм, курсак баштуу өзү да бою башы жакшы кунан экен. Анан Улуттуу спорттун 2-нчи каналына тартып атам. Кимге туура келсе жакса чалып көрөсүздөр. Сынакы жакшы деп атат. Анда эмесе биз маалыматын баштай берели. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер каналга сөзсүз катталып, класстан басып, ой пикирди жаза кетиңиз. Таза тектүү өзүбүздүн кыргыз жылкыдан экен, өсө турган ат деп атат. Азыр мунун маалыматын жакшылап алып берем. Мага Озек аябай өзү жакшы түшүндүрдү. Бунун ата теги, эне жагы кандайлар экенин. Калганын силер менен дагы биз чогуу угалы. Бунун маалыматы кол бала. Өзүм бем баласы. Энеси жакшы аттарды тууган болду. Ошо акыркы баласы. Мунун эң чоң акеси сур ат болгон. Суратты жаңасынан баштап мына бактыга болбон. Төлкө ошо чапты. 3 жыл чапты экен. 3 жыл ашык чапты. 3 жыл ровно 3 жыл ашык чапты да. Ушунун акеси энелеш. Энелеш. Бактыга ал менен албаган сорундар калбады окшойт. 1.30 орунду 3 жолу таштаган. Төө, токулуу ат, торпок, аба экен улагында тай, евролордон бери таштаган ал суратчы. Ушунун акеси. Ооба, бир тууган акеси бунун. Энеси бир. Анан аны 2017-жылы күздө Манас Нияздар алып кетишкен атты. Манас Нияз алып барып 3 жыл чапталды. 3 жыл чабып 2021-2022-жылы Өзбекстанга сатышып турат. Өзбекстанга Самаркандга кетти ат. Манастан албаган сорун калбады окшойт. Ал Манастын немелерин, видеолорунда болсо керек неме алып чыгып таштаган сорундары. Манас баргандан кийин аякта алтын курс, жаңы семерка, короче 3 жылдын ичинде Манасам кырды даярды. Андан кийинки акеси, андан кийинкиси мына кымбат чабыт ат, Шабдан досумдун аты деп, Тулпар деп. Карамартта көк тулпарбы? Көк тулпар. Көк тулпар ушунун бир тууган акеси, энеси бир. Аны şu жолдош чабып атты, вактка чабып тай алды, жолдош чапты. Андан кийин ошо кичине стройка кылып атып, сатып, ошо неме эркин экенин үкөсү эрмек алган. Эрмек 1 жыл үйүргө коюп, анан өзүнүн досуна ошо Шабданга сатты да. Атасы Шабданда экен. Ал да бунун бир тууган акеси. Бир тууган акеси. Акыркысы да. Демек бунун энеси тууган кулундар бар эле чуркаптыр да. Ооба, бунун энеси өзү кандай ат койсо ошо аттын түсүн таштайт да, өзү энеси көк бие болгон. Көк ат койсоң көк ат туйт, тор ат койсоң тор ат туйт энеси. Жакшы бие болгон экен анда. Анда бунун эне жагыны жакшы уктук иним. Атасы кандай? Жакшы атпы? Атасын Кырачылык жактан алып койгон экен. Мен алып койгон малда экен, Москвада элем. Жакшы ат деп алып коюш, булар экен алып алып койгон да. Тор ат. Курсактуу жоогон тор ат болчу экен. Аны суутуп чаппадым экен. Жазда мен Москвага кеткенде улар экен алып үйүргө койдум. Кийимен күздө келсем уже багып кайра сатып үй турат. Ошондон калган бул кулун. Жакшы экен, өзү да курсак баштуу экен. Анан кунанга толуп электесиңби эмес боюнча? Бул тишин көрсөңүз, бул немеде чорок малына туулган да. Почти кунан болуп калыптыр, Токто. Жакшы экен. Бою кандай иним? Бою 1.50 үстө экен. 50 үстү. Курсак бак аябай чоң экен, бирок. Курсак немелер жакшы экен, мүчөлөрү. Тарбиясы ham жакшы экен бунун. Минилгенби буга чейин?
Mına ularken balası degizat kış menен çaka ulakka çağın үйrөtүп койду экен. Мына болбу? Мына. Агай. Торутайын агай. Ашырып чаğı оңго солго julolorun gidravlika kılıp koydu bu. Жақсы. Özüm inmedim kış menен özüm çoң atımның çağı эле uşu ulak aşırıp berem uşu төлкө uşu çağı үйрөттү. Мәзаны үш көлүптүр да. Ошон үчүн жанатан бери кудуранып аткан турбайбыз. Тайды сатып үйрөт деп жинин келип аттыр да. Жакшы экен. Мына маалыматын угуп атабыз. Азыр дагы мен сурап берейин. Бунун буту кол ден соолук. Ден соолугу жакшыбы? Анан королугу яман кoro экен. Салганын салгандай жеп турат экен. Эч бир кашек чыгарбайт. Жакшы экен. Мен анда буту колун тартайын а. Шер. Жактары кабагы, кулак башы, маңдайы. Рас эле баасы канча эним? Баасы 200 кем бар экен. Кем бар? Сүйлөшсө болот э? Сүйлөшөбүз. Кол балак унаны. Кол балак курсактуу кунаны. Мына омурону кара. Кенен деген туяктарын кара. Туяктары кара туяк экен. Томолок тигилген туяктары. Арткы жактары да жакшы экен туяктары. Ичкери жагы. Анан мына жери бак зор экен бирок. Карчыты курсак аябай. Шатқақтары, сорлары, bir söz менен айтканда тай жакшы экен. Оозун кагып мына ал жака буруп турупчу шер. Кененирээк арыктан бул жака өтүп туруп, кичине ары бери кайрып анан оозун дагы кагып көрсөтүп койгон. Ойла бирак. Тездиктери деле жакшы экен. Баш. Жакшы экен иним. Бала да азыр экен. Коркуштуу билбейт экен. Бөлөк табылардын өзү негизи. Жакшы. Калган жериңи секирип наракка өтүп кетмейинче калбайт да жөн. Жана суюгураак топторго да канча-мынча салып үйрөтүп аттың да эми кышы менен, а? Көрүп аттыңбы? Арылап өтүп кетет кыйкырып. Жакшы экен. Мына ушул кунам болду. Октябрьский айылында кимге жакса чалып айланышып бересиздер. Белдүү, курсактуу, жоон, палбан кыргыздын жылкысын издегендер болсо мына ушул кунанга. Балама жакшы бир өспүрүм алып ат берем деген адам алсачы. 2 жылдын ичинде ага бунун немесин тосаласа көрөт да. Ооба, мен дагы келип көрүп анан, мен өзүмө дагы кичине тура түшүп анан тартып атам. Элге дагы айтып деп сунуштап көрөйүн. Кимге жакса чалып айланышып, содалашып, содасы болот деми улар, неме? Шери. Балашып, келишип анан алып, энчи ат кылып алсаңыздар болот. Көрүп атасыздар. Пычымын, бою башын, мүнөзүн, тарбиясын. Бир элге гарантия. Тарбиясын, ар жак бер жагын. Мына ушул чабан дез ушул болгон экен. Ушулга окшогон балдарга алып берсеңер, чочубайсыңар баланы жыгытты, башка кылды деп. Ошентип жүрат болуп калат Куда кааласа. Күздөн баштап тек олакты чозо бересиңер. Сынакы деп атат, ишеничтүү деп атат.